менин ата энем канча айлык алганымды билет. Мисалы мен 33 000 рубль айлык алсам, ошонун 1000 же 1500 рубль алып, өзүм ата энемди ажыга алып барам деп чогултамын дейт. Аларды алдайым. Алар билбей эле коюшсун деп чогултамын. Суроо. Андан чогултуп ажыга жөнөткөн акчам арам болбойбу? Ажылары кабыл болобу дейт. Мен туура кылып жатамынбы дейт. Биринчиден, кандай болбосун, ачык эле айтыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Силер чынчылдыкты бекем кармагыла, чынчылдык силерди куткарат" деген. Мүмкүн азыр эгерде сиз билсеңиз, 33 000 рубль алганыңызды билсеңиз, ачык эле айтып, ата же болбосо апа, мен 33 000 алам, бирок ушуга Алла таалам сиздерге бизге да береке болсун, кичине үнөмдөйлү дагы, ушуга Кудай кааласа мен ажыга сиздерди жөнөтөйүн деп атам деп эле топтоп эле ачык эле айтыңыз. Мен сиздерге бир немен айтайын. Аял зат экономикага жакшы келет. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху бир жолу халифа болуп турганында бюджеттен байтул мал деп коебуз, акча алып, мусулмандардын амири болчу. Аялы айтып калды: "Умуруман, көптөн бери таттуулук жейлекпиз. Ушуга бир кичине акча чыгарып бербейсизби? Мен ушуга бир таттуулук алып келейин" деди. Абу Бакр айтты: "Таттуулукка ашыкча акча ала албаймын мен. Бюджеттен ашыкча акча ала албайм мен. Анда мен кичине аз-маз эконом кылсам болобу" деди. "Макул" деди. Акырын оягы алган айлыгынан аз-аздан экономдой берип, бир канча убакыттан кийин бир канча акча топтоду дагы күйөөсүнө келип айтты: "Я Абу Бакр", күйөөсүнө келип айтты: "Амирул муъминин, мына мынча экономдодум, эми ушуну алып туруп бир таттуулук алып келсеңиз, биз балдарыбыз менен жейли" деп. Абу Бакр разияллаху анху карап көрдү дагы: "Охо, тажрыйбадан маалым болду. Бюджеттен ушунча акча ашыкча чыгып аткан турбайбы" деп бюджетке кайтарып койбоду. Мынаке, мыналар үлгү эле адилеттүүлүктө, экономика, исрапкерчиликке каршы күрөшүүдө таң каласың да. Болбосо ошону экономдоп алып, ушундай бир неме кылганда не деп койду? Тажрыйбадан маалым болду дейт. Ушунча ашыкча чыгып атыптыр деп кайтарып берди да. Мына ошондой адамдар бар болгондо аалам турганда. Омар разияллаху анху айтат: "Мен ачка болуп, элимдин курсагы ток мүмкүн эмес" дейт. Жок, мен курсагым ток болуп, элим ачка калыш мүмкүн эмес. Элим курсагы ток болгондон кийин ана мен тоям дейт эле. Амир болуп туруп, барды жетектеп, ушундай алтын, күмүштөр жана кырман болуп кеткен учурда дагы 17 жеринде кийиминин эмеси жамагы бар эле, кийимин алмаштырган жок. 2 мал тамакты 3 мал тамакка кылган жок. Көрбөйсүзбү? Мейли башкага өтпөйлү, мына маселе боюнча, ажылык боюнча ачык эле айтып эле, акырын үнөмдөш керек. Себеп бизде жалган сүйлөсөк болбойт туугандар. Жалгандыкы баары бир, өлүмдү, ооруну жашырсаң өлүм ашкара кылат деген. Өзгөчө мына жакшы иштерге ачык эле айткан жакшы.